Кандайсыз Жомок апа? Амансызбы, жакшысызбы? Жакшы, Жакшыбы? Баары жакшы. Эмени өткөндө келгенде ушул роза гүл жөнүндө тарыхын айтып бердиңиз эле. Ушуну видеого тартып кичине эстелик мындай элдерге сабак болсун деп тартып коеюн дедим. Ушуну айтып берип коесузбу кыскача? Назар, бул гүл билесиңби? Гүлбар апаңдын гүлү болчу. Гүлбар апаң кайтыш болгондон кийин бул розаны казып салабыз деп казып аттыр. Анан мен бир түбүн алып келип тигип койгом. Ушу жыл сайын ушуну суу куйган сайын Гүлбардан ыраазычылык сурайм, айлана ыраазы бол, Гүлбар ыраазы бол деп намаз окуганда да, Куран окуганда дагы Гүлбар курдашыма арнайм. Биз бир туугандай болуп канча жыл жашаганбыз. Бир үйдөн чай ичип, бир үйдөн тамак ичип, бала чакабыз бир үйдө ойноп, ушинтип жакшы жүрдүк. 50 жылдан ашык кошуна болдук. Анан ушу гүлдү көргөн сайын Гүлбарды эстейм. Гүлбардын элесин эстейм ушу. Рахмат сизге. Чоң гүл болчу ушул. Анан арбак ыраазы болсун, ушу гүлдөй болуп силер дагы өйнөп өскүлө айланайын. Рахмат Жомок апа сизге. Кыпкызыл болуп балдарың да ушундай болуп жакшынакай гүлдөп турсун да ар дайым. Жер жүзүндө тынчтык болсун, аманчылык болсун. Рахмат сизге. Анан ар үйдө ушундай розалар гүлдөп турсун. Жакшылыктын гүлү болуп, балдар аман эсен болсун, өнүп өссүн балдар. Келечегиңер кең, жолуңар ачык болсун. Кудайым ар дайым силерди колдоп жүрсүн балам. Рахмат, Алла разы болсун сизге. Жомок апа менен биздин чоң апабыз экөө дос, подружка да кошуна. Бирок эми канча жыл өттү өткөнүнө? 18 жыл болуп калды окшойт, Унутпай курбусуна дуа кылып, бата кылып, ушу гүлдү сугарган сайын Аллах разы болсун сизден. Чоңураак мына дос деген ушундай болуш керек, Жомок апа. Курдаш деген ушундай болуш керек. Унутпайм анткени. Көп жылдары жакшынакай жүрдүк, кошунада журт туугандай болуп калганбыз. Балдарыбыз бирге ойночу. Өзүбүз деле бирге конокко барсак бирге барып, тияка бияка барсак бирге барып жүрчүбүз. Анан кийин кантип унутам андай кишилерди, унута албайм. Ушундай болуп эле гүлдөп турсун ар бирөө розалар, Гүлбардын розасындай болуп ушинтип жаркырап гүлдөп турсун. Рахмат, Алла разы болсун.